Assalamu alaikum. Kırgız eli жақсыларбы. Мынау Санкт-Петербургда биздин самолет учуш керек эле. Азыр билип атабыз, Кыргызстан жабып койду дейт. Эч кимди чыгарбай атат. Кыргызстанда телефон чалсак эч ким албай атат. Кандайдыр бир сөздөрдү айтып, кайдыгер карап атат. Мына жерде кош бойлуу аялдар бар, баласы балдар бар. Meni özümüge bir baykem ötüp ketти 4 gün burun. Birisi hazır reanimatsiyada jatat, kritiski. Oşoğa bir tamojinelerdi körsüңөр, açıp berseňer, oşonun sözlerden suranıç. Mına yerde bardyk jerde oturuşar bir 150 de adam, oşonday ayallar var, ballar var, koş boylular var, karlar var. Şonu bir qarap berseňer, videodu koyup bir özüňözde jardam berseňer, mına yerden get alып aytabız. Uşunday biz dokumentler tügep atat, bardyk üýlerini tapşyrgan, işlerden çykkan. Кыргызстанда жарандык авиарейстердин бардыгы токтотулуп, 3-өө гана иштеп турмай болду. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Мындай чечим коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штабтын кезексиз жыйынында кабыл алынган. Анда 20-марттан тарта эл аралык каттамдар токтотулары айтылган. Бирок буга жүк ташуучулар менен айрым жүргүнчү авиарейстердин тиешеси жок. Маселен, Москва-Бишкек, Москва-Ош жана Новосибирск-Бишкек каттамдары жумасына бир жолу аткарылып турат. 19-мартта коронавируска байланыштуу Манас аба майданы бир катар авиакомпаниялардын рейстерин убактылуу токтотуп жатканын билдирди. Анын ичинде Кыргызстан, Россияга да каттамдар токтотулган. Ага чейин Россия Федерациясы чет элдиктердин кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизген болчу. Маалымат булагы Спутник. Если 8 вечера закрыли, зачем полчаса назад билеты продали? Вот скажите, пожалуйста, почему вы продали полчаса назад? 7:30 Еще по-разному покупали. Вот. 7:30 или полчаса назад? Нет, 7:30. Нет, полчаса назад. Ну, 7:30. Вы же говорили, 8 вечера отменили. А до 7:30 покупали. А 8 закрыли границу. Hocam 5 akşam tutuyorsun, bekle tutuyorsun, gitmeyenler bir yüzü oturuyorsun. Kvartiralar var, işleydim var, akşamlar var. Karantinde yatkanlar, yatkanlar, akşamlar var. Если карантин на 1 месяц, то что вы будете жрать дома? Свои кости будете жрать или что? Özün örtüyü görmüşsen zaten öğretmesin. Özün önünü görmüşsün.